реконструкция кылып атабыз. Шаардыктар үчүн эң чоң көйгөйлөрдүн бири бул таштанды полигону болчу. Ал жакты чаптыңыздар. Азыр ал жакта жумуш кандай болуп атат? Айылына чөйрөсүн жашылдандыруу, дагы бир кандайдыр бир жаңылоо, модернизациялоо иштерин жасайбыз деген дагы балким пландарыңыздарда болсо керек. Ошол свалочный полигондо мен башында сөз кылып айтып кеттим. Ошол негизи смогтун удельный веси 10%ке жакын болгон. Негизи ошол жактан шаарды карайлы каттап турганда запах да келчү. Тем более ал свалочный полигондо зыяндуу заттар көчү. Ал жерде өзүңүздөр билесиздер, швейный отходдор. Эмне мусор болсо ошол жерден өрттөнүп күйүп атчы. Мына быйыл мен шаардыктарга айтып коеюн, бул жерден жакшы мына көрсөңүздөр кандай нерселер болуп атканын. Негизи бул жерде 75 гектардын территориясынын баарын биз железобетонный плитамен тозуп чыктык. Колючий проволока менен тоздук, весовойду орноттук. Онлайн режимде ар бир кирген мусоровоздун канча тонна алып келди, баарын фиксировать этип онлайн режимде издерин оплатага өткөздүк. Биз Россиядан институтуна алып келдик. Бул мындайча айтканда обжиг 1200 градуста ошол швейный отходдорду өзүнчө сжигать этет. Мына моуну көрүп турасыздар. Бул жерден 1200 градуска берден түтүн чыкпайт, только пар гана чыгат. Ушуну Россиядан алып келип койдук. Азыркы кезде иштеп атат. Мына 1150 бизде швейный цехтер көп. Мына азыркы кездерде билесиздер, швейный отрасль абдан жакшы өнүгүп атат. Ошонун биз 700дөн ашыгына биз договор түздүк. Буюрса быйыл күзүндө баягы ынтымак паркына барып эле бакты бербей, ошол жерге бактын бир 4 сортун определять эттик. Кайсы бактар жакшы өсөт ошол жерде, живучий бактар. Ошону Европа мамлекеттерине кылдык, көгөртүп, бактып, газонный трава сеп койсок, сонун өзүнчө бир сквер болуп калат да. Ошонун мынагу эскизный варианты. Муну азыр ошол жерге полив системасында карап атабыз. Буюрса поливти дагы жасайбыз. Ошондо баягы свалочный полигондун тегерегинде жашаган элдер үчүн дагы, негизи шаардыктар үчүн дагы баягы түтүн келбей калат да.